Assalamu алейкум туғандар. Көп ойландым, бұл видеоны тартсам ба, тартпасам ба, кереги бар ба, жоқ па деп. Бирок аягында все-таки тартып берейин деп шештим. Вообще логика кандай, достор? Көптөн бери оюмда бар бир проект бар болчу. Аптанын аягы деген бир рубрика менен апта сайын бир жума эмнелер кылынды, бир жуманын ичинде, кийинки бир жуманын ичинде эмнелер кылынат, өзүмдүн пландарым менен кылып жаткан жумуштарым менен бөлүшүү. Так эле парадокстун бардыгы ушул жерде пайда болот. Мен буларды неге бөлүшүшүм керек? Бир чети карап турсаң мактангандай болот, бир чети карап турсаң керексиз понттой сезилет, бирок ошол эле жерде карап турсаң, кылынып жаткан иш учурунда тажрыйбаларды башкалар менен бөлүшсөң, башкаларга дагы пайдалуу кээ бир опыттар, кээ бир маалыматтар болсо, балким жаштарга дагы пайдалуу болот деген ойдун негизинде Кудайым буйрса ушундай бир видео тартып баштадым. Аллахым насип кылса, апта сайын бир жолу ушундай бир видео тартылат. Бул видеодо бир жума мурун нелер кылынды, бир жуманын ичинде, келерки бир жуманын ичинде нелер кылынат, жана мен кайсыл проекттердин үстүнөн иштеп жатам, бул проекттерде кандай проблемалар болуп жатат, кайсы китептерди окуп жатам, кандай маалыматтарды алып жатам деген сыяктуу иш кылып, жалпы жонунан менин бир влогум деп түшүнсөк болот. Дагы бир жакшы нерсе, мен буга чейин деле өзүмдүн ассистентиме кез-кезмен айтып жүрүшүмүн, мен эч качан Али же Мистер Ли Wildberries менен гана байланыштуу. Wildberries менен гана байланыштуу бир адам катары эч качан таанылгым келген эмес. Мен дагы көп кыргыздын катардагы бир жашы катары өзүнө бир максат койгон, ошол максаттарына умтулган, ошол максаттарына жетүү үчүн туш келген бардык проблемаларды чечкендин жолун издеген бир адам катары таанылгым келет. Ушул тажрыйбаларым менен башкалар менен, жаштар менен бөлүшкөн, албетте мени менен пикирдеш болгон адамдарды туура бир багытка кетишине колумдан келген жардамды берген адам катары таанылгым келген. Бул видео балким ошол максаттагы, ушул кадамга, ушул максатка карап ташталган эң чоң кадам болот деп айтам. Ошентип үмүт кылам иншаллах. Эми негизги темага келе турган болсок, достор, в основном жакынкы келечекте бул видеодо эмне, кайсыл темалар болот? Мен өзүм иштеп жаткан проекттер болот. Булардын эң башында бисмилла дегенде албетте ассистент бар. Ассистент Wildberries'ке чыгып жаткандарга аналитикалык данныйларды көрсөтүп берген, аларга обучение кылып берген, иш кылып Wildberries'ке чыгам деген адамга толук түрдө жетиштүү боло турган бир стартап деп айтсак болот. Акыркы 1,5-2 жылдан бери ушул проекттин үстүнөн иштеп жатабыз. Толгондой проблемалар туугандар. Кез-кези менен мага мынтип айтып калышат да, сен акчаң көп, сен байсың депчи. Мен азыр бул жерде публично ушуну признавать этишим керек, туугандар, бай эмесмин. Бай эмесмин дегенде ушундай. Бизнес дайыма акча талап кылат. IT стартап андан да көп акча талап кылат. Деги эле IT аябай кымбат окат. IT-ден көп түшүнбөгөндөр, IT-nin несине акча бересиңер? Кармай турган нерсе эмес, жей турган нерсе эмес, үйүңө көтөрүп кете турган нерсе эмес деп айтат. Бирок IT-де эң көп чыгаша бул в основном IT-шниктердин немеси, маяналары. IT-шниктер жөнөкөй адамдарга караганда бир топ көп маян алат. Айталы, орто эсеп менен бир программист 1,5-2 миң доллар зарплата алат деп элестетсек, эгерде бир программанын үстүндө 4-5 программист иштесе, бир эле программанын программисттердин маяналары бул айлык 8 миң, 10 миң доллар болуп кетиши мүмкүн. Эгерде күчтүүрөөк программисттерди ала турган болсоңуздар, андан да кымбат болуп кетет. Обычно бир программанын үстүнөн эч качан бир эле программист иштебейт. Анткени программанын фронтенд деген жагы бар, бэкенд деген жагы бар, user UX UI дизайн деп коет, ошол көрүнүшүнүн дизайны деген нерсе бар. Анан ошол иштеп жаткан программисттердин бардыгын бириктирип, аларга тийиштүү тапшырмаларды берип, тапшырмалардын өз убагында аткарылып турушу үчүн жооптуу болгон PM деп коет, project manager бар. Ушул сыяктуу туугандар, IT проект чындыгында аябай кымбат окат. Биз деген ассистентти жаңы баштап жатканда где-то бир 2-3 жуманын ичинде бүтүрүп салабыз деп ойлогон болчубуз, бирок бир чети тилекке каршы, бир чети бактыбызга жараша, эми бул Кудайдын насип кылган нерсеси. Уже 2-чи жыл болуп жатат. Биз 2 жылдан бери почти что эч кандай бир продажа жок, эч кандай бир доход жок, бир гана программаны жасап жатабыз. Бул чындыгында аябай чоң суммадагы акчаларды талап кылган бир проект катары азыр мага финансылык жактан чындыгында аябай кыйынчылыктарды жаратып жаткан учуру. Бирок Кудайга шүгүр, эч кандай бир үмүтсүздүккө түшүп, уже бүттү, бул проект болбой калат экен деген бир коркунуч жок. Аракет бар,
умтулуу бар дегендей. Анан ушул акыркы бир канча айдын ичинде менин аябай жакшы түшүнгөн нерселердин бирөөсү ушу болду достор. Жолго чыкканга Кудай жардам берет. Аракет кылганга жараткан жар болот, ушуну түшүндүм. Анткени үйүңдө жөн отура берсең, сага ким акча берсин же ким сага жардам берсин? Ошол жердеги парадоксту мен оюмча жакшы түшүнүш керек да. Мисалы, кез менен бизде мындай бир туура эмес ой болот да. Качан менин бардык шарттарым даяр болсо, менде жетиштүү акча болсо, жетиштүү жөндөмдүүлүк болсо, андан кийин мен өзүмдүн койгон максатымды же өзүмдүн пландаштырган жакшы бир планым бар, ошону аткарабыз деп ойлойбуз. Бирок бул туура эмес түшүнүк экен деп калдым. Анткени качан сен баштасаң, аракет кылып өзүңдүн койгон максатың бар, ошого аракет кыла баштасаң, эми ким не деп түшүнсө, мисалы мен Аллах деп түшүнөм. Аллах сага керектүү адамдарды жолуктурат, керектүү жөндөмдүүлүктөрдү үйрөнүүнү насип кылат, керектүү жерде такыр оюңа келбеген бирөө чыгып сага акчалай жардам берет, керектүү жерде вообще сенин оюңа келбеген бирөө өзүнүн берген бир кеңеши менен сага чындыгында аябай чоң бир жолдун ачылышына себепчи болот да. Ошондуктан видеону көрүп жаткандардын арасында эгер жаштар бар болсо, менин сунушум баштай бериш керек. Бисмилла деш керек да, баштай бериш керек. Анан ар бир кылынган этапта жаңы нерселерди үйрөнүп, жаңы адамдар менен таанышып, кадам алдыга жылы берсеңер, бир жерден кийин өзүңөр деле мындай түшүнбөй каласыңар да, неужели ушулардын бардыгын мен жасадым депчи. Биз деле менин главный программистим менен кез менен отуруп сүйлөшүп калганда ушундай бир маселе болот. Биз Wildberries'тин бул программасын жаңы баштап жатканда, оюбуз боюнча Wildberries'те где-то бир 2 миллион товар бар болчу да. Биз 2 миллион товардын данныйларын бардыгын алып чыгып, аларды обработка кылып, анан биздин кардарларга бермекпиз. Бирок күндүн аягында биз эмнени түшүндүк? Wildberries'те 2 миллион эмес, 45 миллиондун тегерегинде товар бар экен. Биздин проектибиз, долбоорубуз автоматикалык түрдө 2ден 45ке, получается бир 25 эсе деп койсо болот, даже 50 миллион десек, бир 25 эсе чоң бир проект болуп калды да. Программист менен кез менен сүйлөшкөнүбүздө, эгерде бизге башында айтылса, силер 2 жыл бою жасайсыңар, 2 миллион товар эмес, 45 миллион товар бар, силердин деген 10 миң деген акчаңар кетет, доллар акчаңар кетет десе, скорее всего биздин немебиз жетмек эмес да, буга духубуз деп коет го, биздин духубуз жетмек эмес. Бирок баштай бердик, бир аз дагы биздин мындай тупойлугубуз бир аз бизге жардам берди да, мындайча айткандачы. Ошо кээде бир аз тупой болуп, билбей эле мындай баштап алган деле жакшы экен. Итак, эле өткөндө Баргулан Сейсенбайдын бир видеосунда "Почему умные не богатеют" деген бир семинары бар экен. Неге акылдуулар бай болбойт деп. Ошол видеосун көрүп отурсам, ал деле айтып атат да. Көпчүлүк акылдуулар жумушту баштагандан мурун бардык всевозможный варианттарды ойлонуп жатып, бул жумуш скорее всего болбойт деп ойлонушат дейт да. А бирок тупойраак болгондор бисмилла деп баштап алышат, кыла беришет, бир жерден кийин болуп кетет дейт да. Орусчада мындай бир сөз бар го, если долго мучиться, что-то получится дегенчи. Ошол сыяктуу мындай аракет кыла берсең, бир жерден кийин Кудай деле айтса керек да, байкуш кылмай аракет кылып атат, буга бир аз берип коеюн дегендейчи. Вот, ассистент боюнча иш кылып, биз 2021 жылдын 16 октябрында кечки саат 10дордо жалда баштаганбыз. Ошол күн бул күн тынбай тытынып атабыз. Бирок Кудайга шүгүр, азыр проекттин негизги бөлүгү бүтүп калды. Мен бүгүн эртең менен Алматыдан келген болчумун, анткени программаны Казакстандын рыногуна чыгаруунун жолдорун издеп жатабыз. Бүгүн эртең менен келдим, бир аз эс алып алдым. Азыр бул видеону тартабыз. Артынан мен программисттер менен дагы отурам. Эртең менен кайра мен Кудайым буйрса Алматыга чыгып кетем. Анткени бир гана Кыргызстан эмес, азырынча план ассистентти Кыргызстандын жана Казакстандын рыногуна чыгарсак, бул жерден насип кылса бир сарафанный радио болуп кетсе, анан бара-бара российский рынокко дагы чыгабыз деген пландар бар. Программаны чыгартканда бизде стратегия кандай болду? Бир холодная аудитория деген нерсе бар, экинчиси деген теплая аудитория деген нерсе бар. Холодная аудитория сенин программаң жөнүндө дагы, Wildberries жөнүндө дагы көп нерсени билбеген аудитория. Буларга чыгыш үчүн же холодный звонок кыласың, же болбосо таргет кетиресиң. Бул биринчи жол. Бул метод бир аз дагы көбүрөөк акча талап кылган, анын жанында көбүрөөк мээнет талап кылган бир ыкма. Бирок биздин азыр пландаштырып жаткандыгыбыз теплая аудиторияга чыгыш. Башкача айтканда,
азыркы учурда Wildberries'ти үйрөтүп жаткан, өзүнүн окуучулары болгон блогерлер окутуучуларга байланышып, алар менен иштешүү. Анткени мисалы бир адам бар, бул деген Wildberries'ти окутуп атат, өзүнүн буга чейин окуткан, допустим, дели бир 500-600 окуучусу бар. Ушул 500-600 окуучусунун бул мугалимине бир довериясы бар. Анан туугандар, ушундай бир программа чыгып туруп, колдонгула, ушундай бир мүмкүнчүлүктөр бар экен, ушундай бир плюстары бар экен десе, окуучулар батыраак көнөт, же болбосо батыраак доверие пайда болот деп айталы. Анткени булар деген уже теплая аудитория. Насип кылса кийинки жумадан баштап кыргызстандык влогерлер менен дагы жолугуп, таанышып, алар менен дагы иштеше баштайбыз. Уже таанышып, сүйлөшүп жаткан кээ бир влогерлер дагы бар. Иши кылып, ассистент боюнча биздин пока что пландарыбыз ушул. Анын жанында туугандар, балким менин 15 жылдан бери, балким 20 жылдан бери акырынан поэтапна бышып келе жаткан кээ бир долбоорлорум бар болчу. Насип кылса өзүмдүн жакын бир иним бар, Адилет деген жигит. Ушул Адилет деген жигит менен биринчи кадамдарды таштап жатабыз. Булардын биринчиси Кыргызмен деген долбоор, экинчиси деген Китебим Куран деген долбоор. Китебим Куран деген долбоор бир аз бышып калды. Иншаллах ушул жума аны деген жылдыздар аркылуу запуск кылабыз деп жатабыз, таргет кетирип. Китебим Куран долбоорунун азыркы этаптагы милдети для начала Кыргызстандын жалпы мусулмандарынын орток хатим кыла ала турган бир платформасы деп айтсак болот. Жакшы бир ниет бар болчу. Куран берекет, Куран дуа, Куран деген балелерди узакташтырган куттуу бир Аллахтын сөзү. Ниетимде көбүрөөк адам олтуруп алып, бирге хатим кылса, бирге Куран окуса, өлкөбүздө берекет болот, өлкөбүздө Куран окулса, Курандын нуру болсо, жамандыктардан алыс болот деген жакшы бир ниет бар болчу. Ошонун үстүнө иштеп жатабыз. Деги эле Китебим Куран долбоорун жасап жатканыбызда бизде аябай чоң бир амбициябыз бар. Бирок азыркы учурда мен сиздер менен бөлүшкүм келген ушул. Жалпы Кыргызстан боюнча мусулмандар отуруп, орток бир хатим кылсак, Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстанга сырттан жана иштен келе турган балелерден оолак болуш үчүн дуа ниетинде, берекет ниетинде Куран окусак, иншаллах пайдасын көрөбүз деген ниет. А так келечекте насип кылса мунун аябай чоң бир амбициялары бар. Экинчи маселе бул Кыргызмын долбоору. Кыргызмын долбооруну азыр биринчи кадамдарын таштап жатабыз. Концепциясы жана айтканымдай 15-20 жылдан бери балким калыптанып келе жатат. Бирок биринчи конкреттүү кадамдарды ушул жуманын ичи баштайбыз деген ойлор бар. Насип кылса кийинки жуманын аягындагы, аптанын аягы экинчи видеодо сиздер менен кээ бир нерселерди дагы деталдуураак бөлүшүп калышым мүмкүн. Вот, а так кылып жаткан иштерибиздин бардыгы колдон келишинче, ниеттин жетишинче, эли жерге пайдалуу боло тургандай, үммөтү Мухаммедке пайдалуу боло тургандай жумуштар. Вот. Деги элечи достор, менин түшүнгөн нерселердин бирөөсү ушу болду. Эч бир идея баштапкы формасы менен эч качан идеальный болбойт да. Мисалы азыр могул видеону баштап атам. Ойлорум чаржайт, тагыраагы конкреттүү түрдө по полочкам кайсыл маселелер, кайсыл темаларды бөлүшөм, эмне деп сүйлөрүмдү билбейм. Просто Адилет менен отурдук, камераны койдук, микрофонду жандырдык, сүйлөп атам. Албетте бир аз заметка алгам, могул темалар жөнүндө сөз болуш керек деп, бирок мындай даярданылган бир сценарий жок да. Так что мен сиздерге дагы айтарым, эгер араңыздарда жаштарда бир жумуш кылып жаткандар болсо, бардыгы идеальный болсо, анан баштайм дегенден көрө, мына бисмилла деп баштай берсеңиздер, бара-бара өзү калыптанат. Эң маанилүүсү жана Kaizen системасында деле мындай great leap деп койдук, мындай чоң бир кадам, чоң бир өзгөрүү эмес, күн сайын аз-аздан жакшыртуу, аз-аздан оптимизация кылуу маселеси бар эмеспи? Ошол сыяктуу эле любой эле бир нерсе баштап жатканда аз-аздан жакшыртып кете берсеңиздер, бара-бара өзүңүздөр деле түшүнбөй каласыздар. Неужели мен ушуну кылып жатам депчи. Биз биринчи видеону тартып жатабыз, аптанын аягы. Насип кылса барган сайын жаңы идеялар кошулат, жаңы темалар кошулат. Сиздер менен конкреттүү түрдө нелерди бөлүшүшүм керек, нелерди бөлүшпөшүм керек, аларды түшүнө баштайм. Эгерде сиздерди мен жөнүндө кызыктырган бир суроолоруңуздар бар болсо, баягы жакшы суроо илимдин жарымы деп койдук. Ошол сыяктуу мисалы азыр мен ассистенттик кылып атам, же болбосо Кыргызмын проекти, же болбосо ошол эле Китебим Куран долбоорун жасап атабыз. Бул жерде сиздерди кызыктырган, со стороны караганда сиздерге дагы кечиресиздер.
со стороны караганда сиздерге дагы түшүнүктүүрөөк болгон же кызыктуураак болгон вопросторуңуздар, суроолоруңуздар болсо, албетте сураңыздар. Колумдан келишинче эч кандай бир немеси жок, эч кандай бир секрети жок, максималдуу түрдө бөлүшкөнү аракет кылам. Бул жагынан дагы эч кандай камсанабасаңыздар болот. Анан бул рубриканын алкагында албетте сиздер менен бөлүшө турган дагы бир маселе бул азыркы учурда кайсы китептерди окуп жатам жана эмнеге окуп жатам деген вопрос, суроо. Биринчи окуп жаткан китебим бул кээ бирлериңиздер күлкүнүчтүү көрүнүшү мүмкүн, бирок Гарри Поттер. Гарри Поттерди мен эмнеге мынчалык жакшы көрөм? Демейде укмуш деле кыйратып жакшы көргөн жерим деле жок болсо керек, бирок именно технический жактан карап көргөндө бул китеп мага кызыктуу. Неге? Анткени өтө татаал эмес, өтө детский дагы эмес, мына орто тилде жазылган, бул биринчиси. Экинчиси, Салижан Жигитов деген мыкты бир тарыхчы агайыбыз бар болчу. Ошол кишинин аябай жакшы бир айткан сөзү бар. Кыргыз эмнеси болгондо деле эки тил үйрөнүш керек дейт. Эгерде Кыргызстанда кала турган болсо, орусча үйрөнүш керек. Эгерде Кыргызстандан кетем десе, англисче үйрөнүш керек дейт да. Дал ошонун сыңарындай, албетте биз эне тилибизди сүйөбүз, эне тилибизди жакшы көрөбүз. Мындай эч кандай бир тартыш, талаш жок. Бирок Кыргызстандын шарттарында көбүрөөк иш кылам десең, кандай десем, жолум узагыраакка чейин барсың десек, анда каалабасак деле орусча үйрөнүшүбүз керек. Азыр мен тынбай Казакстанга барып келип жатам, ал жактагы казак боордоштор менен кээ бирлери менен орусча, кээ бирлери менен кыргызча сүйлөшөм, бирок эмнеси болгондо деле орусча керек. Тем более насип кылса ассистент программасыны российский рынокко чыгарабыз деп жатабыз. Ал жерде эмнеси болгондо деле орусча, бул муктаждык. Мен Гарри Поттерди окуп жаткандыгымдын бир себеби албетте бул орусча. Гарри Поттер боюнча өзүмдүн кызыктуу бир экспериментим бар. Насип кылса Гарри Поттердин биринчи орусчасын окуйм, аркасынан англисчеsin окуйм, аркасынан кытайчасын окуйм. Жана буларды салыштырып бир канча жолу окуп, өзүмдүн орусча, англисче жана кытайча тилдеримди мындай сактап калуунун жолу деп айтайын. Анткени тил деле бул неме сыяктуу да, туугандар. Бул деле жаны бар бир макулук сыяктуу да. Карабай койсоң, бакпай койсоң, же жүдөп чүнчүп кетет, же болбосо өлүп калышы мүмкүн. Мисалы, мен акыркы учурларда өзгөчө басым жасап, кытайча үйрөнүп жатам. Өзүм 2012-жылы университетти Кытайда бүтүргөм. Арадан 11 жыл өтүптүр. 11 жылдан бери дээрлик кытайчаны мен олуттуу түрдө эч бир жерде колдонгон жокмун. Кытай тилинин колдонулган бир компанияда иштеген жокмун, же болбосо кытайлар менен кандайдыр бир бизнес кылган жокмун. Кытайчам бир жерде турду. Азыр карап көрсөм көп нерсени тилекке каршы унутуп кеттирмин. Кайрадан үйрөнүп жатам. Тил үйрөнүп жатканда эң маанилүү нерселердин бирөөсү бул албетте китеп окугандык. Анын жанында жаңы сөздөрдү жаттап жатканда мен Анки деген программа колдонуп жатам. Насип кылса, анын жанында кызыккандар көбүрөөк болсо, Анки деген программа бар. Бул Анки деген программаны балким кийинки видеолордон сиздер менен детальныйраак көрсөтүшүм мүмкүн. Жана кээ бир блогерлер айтат го, бул видео 500 лайктан көбүрөөк лайк алса, мен бул видеону немени программаны бөлүшөм. Бирок чындыгында Анки деген программа нереально крутая программа, именно сөздөрдү жатташ боюнча. Аны дагы сөзсүз түрдө сиздер менен бөлүшөм иншаллах. И плюс өзгөчө Кытай тилин үйрөнүп жаткандар билет. Сериал көргөн аябай маанилүү. 2 күн мурун Netflixке подписка кылдым, ал жактан кытайча сериалдарды көрө баштадым. И Гарри Поттерди окуганымдын дагы эң чоң максаттарынын бирөөсү ушул. Колумда башка бир вариант, альтернатива таппадым деп айтсам болот. Мисалы, бир китеп болсун, бул китеп өтө татаал болбосун, өтө жеңил дагы болбосун, прям садик болуп кетпесин. Ошол эле убакта кытайчадагы, англисчадагы, орусчадагы котормосу болсун дегенде, менин вариантым Гарри Поттерге түштү. Тим более китеп 7 том болгондугу үчүн, ичинде максимально көп сөз бар деген сөз да. Ошондой туугандар, тил боюнча окуп жаткан китептерим боюнча биринчиси Гарри Поттер. Гарри Поттердин орусчасын мен 2 жолу окуп чыктым окшойт. Эми 3-чү жолу окуп баштадым. Анын жанында кайсы китепти окуп жатам? Маркетинг от А до Я деген китеп окуп жатам. Филипп Котлердин китеби. Бул китепти балким мен 1 жылдан бери окуп жатсам керек. Китеп кодойгон эле китеп, 200 беттин эле тегерегинде китеп, бирок уже 1 жылдай болуп кетти. Эмнеге анчалык узап кетти? Ёпта, өзүм дагы жакшы түшүнбөй калдым. Биринчиден китеп аябай насыщенная книга деп коет го, аябай маалымат көп.
Автор Филипп Котлер өзү эле муну түшүндүрүп жатканда, мен 40 жылдан бери маркетинг тармагында иштеп жатам. Өзү азыркы учурда тирүү маркетологдордун эң күчтүүлөрүнүн бирөөсү, топ 3кө кирген маркетолог. Анын жанында бир 10-20 китеп жаздым дейт. 40 жылдык тажрыйбам 10-15-20 жазылган китеп. Булардын бардыгынын конспекти иретинде маркетинг от А до Я деген китеп жаздым деп жатат. Чындап ичини карап көрсөңчү, прям ар бир сабы, ар бир параграфы аябай маалыматка толгон китеп да. Прям ар бирин чийип алып, ойлонуп окуй турган китеп. Китептин того тережери ушул туугандар. Китепте азыркы доордо бизнес кылам деген адамдардын эң көп колдонгон же аларга эң көп пайдасы тие турган 80 маркетинг инструмент айтылган. Брендинг деген эмне, аутсорсинг деген эмне, дифференциация деп коет, ал деген эмне, иши кылып ушундай ар бир маанилүү терминдер же болбосо түшүнүктөр, жана бул түшүнүктөрдү кантип өзүбүздүн бизнесте колдонсок болот деген теманын негизинде жазылган кыска нуска аябай сонун бир китеп. Бул китеп боюнча бир канча видео да тарттым. Менин YouTube каналымдан аларда көрсөңүздөр болот. Ошол туугандар, жантан бери дөөдүрөгөндө дагы башында айтылгандай, бул видеонун тартылышына кандайдыр бир точный сценарий жок болчу. Отурдум, сиздер менен бөлүшүп атам. Оюмдагы нерселерди айтып жатам. Эгерде маалыматтар сиздерге жакпаса, сөзсүз түрдө эле жаман бирдемке жазып туруп, өзүңүздөрдүн маанайыңыздарды чөгөртүп, анын жанында мага дагы негатив жазган кереги жок. Просто өтүп кетиңиздер, башка видеолор бар. YouTube'да толгон токой видео бар, көрөрсөңүздөр болот. Бирок эгерде конструктивдүү критикаңыздар болсо, али могул жерде мындай кылсаң жакшыраак болчу да экен, тиги жерин тигиндей кылсаң жакшыраак болчу да экен деп туруп, мындай конструктивдүү критика болсо, проблема жок. Айтыңыздар, угабыз, сүйлөшөбүз. И так эле менин эң чоң максатым бул видеолордо максималдуу түрдө өзүмдүн аудиториям менен байланышып, аудитория менен сүйлөшүш. Инстаграмымда дагы шапка профиля деп коет го. Менин профилдин шапкасындагы бардык нерселердин баарын өчүрүп салдым дагы. Бир эле жазуу калтырып койдум. Менин дүйнөм. Неге? Анткени социалдык тармактарда өзүмдүн аккаунтумдан бөлүшкөн нерселер булар менин дүйнөм. Мага кызыктуу болгон же менин туура деп билген нерселерим силерге да туура болушу мүмкүн, туура болбой калышы мүмкүн. Же болбосо белгилүү бир бөлүгү туура болушу мүмкүн, белгилүү бөлүгү туура эмес болуп калышы мүмкүн. Иши кылып ар ким адам болгондон кийин ар кимдин көз карашы ар кандай, ар кимдин парадигмасы ар кандай дегендей, менин жаштар менен бөлүшө турган, менин эли жерим менен бөлүшө турган өтө көп маалыматым бар. Өтө көп деген эми өзүмдүн бөлүшкүм келген өтө көп нерсе бар. Насип кылса ар бир видео сайын бөлүшөм. Кийинки видеолордон баштап сиздерден келген комментарийлерге жооп бере баштайм. Комментарий калтырыңыздар, видеонун бөлүшүңүздөр. Эгерде каналга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар, анткени бул каналда максималдуу түрдө пайдалуу, максималдуу түрдө актуалдуу видеолор болот. Кийинки видеолорун көрүшкөнчө Аллага аманат болуңуздар. Ассаламу алейкум.